Адамзат тарыхында эң көп адам өлүмүнө алып келген, кырчын тагдырларды кыйган согуш апаты Кыргызстан элинин тарыхый басып өткөн жолунда өзгөчө орду бар. Биздин эс тутумубуздан өчүр алгыс, сабак боло турган даректүү окуя. 1941 жылдагы Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. 70тен ашуун жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Ардактуу наамдарды алган эле баатырлар эмес, ошол эрдиктери бааланбай калган дагы толгон баатырларды изилдеп, мына бүгүнкү күндө Раматылык Нарымбек Алымкулов деген окумуштуубуз бар эле, ал 14 адамдын тизмесин таап чыкты да. Булардын баардыгы баягы өзүнүн эрдигинин мааниси боюнча алганда Советтер Союзунун баатыр деген наамга татыктуу болгон, бирок алар убагында белгиленбей каралбай калгандыктан аларга тиешелүү наам берилбей калган, бүгүнкү күнгө чейин эскерилбей келет. Мына ошондуктан тарыхчы окумуштуулардын максаты мынау биздин ата-бабабыздын унутулуп калган, же болбосо байкалбай, көрүнбөй калган баатырлардын дагы аттарын алып чыгып, анан ошолорду дагы бүгүнкү күндө ошол баатырлардын катарына кошо тургандай. Анткени бүгүнкү күндө Советтер Союзу жок, аларга Советтер Союзунун баатыры деген наамды бере тургандай. Мүмкүн Россиянын баатыры кылабызбы, же биздин өзүбүздүн Кыргыздын баатыры кылабызбы дегендей, мындайча айтканда биз ошол ата-бабалардын дагы эрдиктерин унутпашыбыз керек. 29 жоокер даңк ордени менен сыйланган. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Эл эркиндик үчүн күрөштүн болуп көрбөгөндөй тажрыйбасына күбө болуп, туулган жердин кадырына таазим этип, ата-бабадан мураска калган жерине толук ээ болууну далилдеген. Границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 1941 жылы согуш башталгандан кийин советтик аскерлер оор согушту өткөрүп, артка Москвага чейин чегинип келди да. Анан ушул 41 жылдын аягында ал жерде жеңишке жетишип, немис аскерлер кайра артка чегинген болчу да. Анан 42 жылы мына ушул ийгиликтерин улантып, советтик аскерлер бардык фронт боюнча чабуулга өткөн да. Бирок 42 жылдын жазында Харьковдун алдында советтик аскерлер оор жеңилишке учурап, Курчоодо калып, стратегиялык демилгени кайра колдон чыгарган. Ошонун натыйжасында немис аскерлери кайрадан чабуулга өтүп, Сталинградты көздөй чабуулга кеткен да. Мына ушул учурда советтик аскерлер кайрадан оор согуштарды өткөргөнгө туура келди. Мына ушул оор согуштардын эпизоддорунун бири катары биз ошол Дон дарыясындагы согушту салгылашты айтсак болот да. Мына ошол согуш аламатында акылга сыйбаган эрдик көрсөтүп, уламышка айланган Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев. Чолпонбай Түлөбердиев Талас облусундагы Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында 1922 жылы 13 апрелде төрөлгөн. Таңга маал Чолпон жылдызы жаркырап турганда, жарык дүйнөгө келген ымыркайга атасы Түлөберди ушул жаркын ысымды ыйгарат. Ал 11 жашка чыкканда атасынан айрылат. Апасы Зууреке 4 баласы менен зарлап калат. Чолпонбай 1933 жылы мектепке кирип 7 жыл окуйт. 5-класста кол эмгеги сабагынын сууда сүздүрчү экен. Ошондо Чолпонбай дайыма биринчи орунду ээлеп, суу түбүндө 3-4 мүнөткө чейин дем албай туруп, мында да алдына эч кимди чыгарчу эмес дешет. Айылдаштарынын айтымында турпаты сымбаттуу, куулук шумдугу жок, түз жүргөн, мыкты жигит болуп бой жеткенин эскеришет. Анан мектепти аяктап, колхоздун кызматын аткара баштайт. Мектепти аяктары менен кара жумушту башынан өткөрүп, үй-бүлө багуу милдетин мойнуна алганы. Анан 41 жылда согуштун башталышы менен эле 19 жаштагы баланын аскерге жөнөтүлүшү. Ошол мезгилдеги үйдү багып аткан баланын эненин ажырап калышы уже 1 жылдан кийин эле ажырап калып атпайбы? Мына ушул маселе бул кыргыздын ар бир жигитинин патриоттук сезимин ойготушу керек да. 1941 жылы Улуу Ата мекендик согуш башталып, Чолпонбай Түлөбердиев декабрь айында 19 жаш күлгүн курагында советтик армиянын катарына кошулуп, кан майданга аттанат.
Аламат мезгилинде көрсөткөн ошол 20 жашка толуп аткан 20 жаштагы эр азаматтын ал даже үй бүлөсү да болгон эмес да. Үй бүлөсү жок. Ошондой эр азаматтын амбразураны ата мекенди сүйүү, ата мекени үчүн кызмат кылуу менен өзүнүн эрдигин көрсөтүп, тарыхка кыргыз жигитинин ири тарыхтагы ири өзүнүн эрдигин калтырып атат. Чолпонбай Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясынын 160 аткычтар дивизиясындагы 363 аткычтар полкунун жоокери болот. Согуш чордонунда Воронеж облусунун Лескинский районуна караштуу Селявный кыштагын бошотууда 1942 жылдын 6 августунда Укмуштай баатырдык көрсөтөт. Бул чыгыш бети биздин советтик аскерлер турган аймак, ал эми анын батыш бетинде тоолуу жак болуп атат дагы. Анан бул жерде немистер өзүнүн позициясын орноткондо, анан баягы согуш болгон учурда ушундай коргонуу точкаларынын эки түрү бар экен, дот, анан зот деген. Дот деген бул бетондон, цементтен куюлат дагы узак мөөнөткө тура турган, анын ичине замбиректер, чоң техникалар, курал жарактар коюлат да. Ал эми экинчиси болсо зот деп коет. Бул жана жыгачтан анан жерге шашылыш түрдө бир нече күндүн ичинде гана бүтүрө турган коргонуу точкасы болуп эсептелет да. Анан мунун көлөмү кичинекей болот дагы, баягы немис аскерлери бир нече жерге ушундай бири-бирине кесилише тургандай кылып коет. Анан бул эмне үчүн ушундай болду дегенде, баягы оор согуш болуп бир алдыга бир артка кетип турган учурда бул жерде атайын чалгын кызматы жок болгон эмес, же болбосо жетише алган эмес да. Мына ошондуктан баягы советтик аскерлер кайра чабуулга өткөн учурда алды тарапта душмандын бар экендигин, жок экендигин, анын ошол ок ата турган точкалардын бар экендигин эч ким билбейт. Ошондуктан чабуулга өтүп киргенде бул күтүүсүз жерден баягы ок атып келет да, жаадырып. Анан мынакей бул жерде биз көрүп отурган ошол Чолпонбай эрди көргөзгөн жер көргөзүлгөн, ошол Дон дарыясынын жээгинде. Ошол күнү полк Дон дарыясынын бир өзүн ээлеп турган. Селявный кыштагы болсо душмандын карамагында. Алар 120 метр бийиктиктеги дөңсөөгө жыш жайгашып, Кызыл армияга тындырбай ок жаадырып турушкан. Акыры айылды кандай болбосун бошотуу керек деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чолпонбай 10 жоокер менен бирге душманды беттеп жөнөйт. Суудан шек алдырбай сүзүп өтүп жээкке чыгышат. Немистердин дөңсөөдөгү замбиректер жайгашкан зотту ок жаадырып жолду торойт. Ошондо Чолпонбай алдыга озуп чыгып, 2 граната ыргытат. Душмандын ого бир саамгаттын чи түшкөнү менен кайра аткылап, оңдалысын жарадар кылат. Бирок болгон күчүн жыйнап, зоттун оозун денеси менен басып жыгылат. Душмандан айылды бошотуу үчүн дал ушул секундтар 1 мүнөткө жетип жетпеген ирмемдер Чолпонбайдын кырчын өмүрү жеңиш алып келет. Бул жерди алуу өтө кыйынга турган, ошондо акырындык менен сойлоп отурушуп, үстүңкү боз чаң баскан дөбөгө жеткенде Чолпонбай өзүнүн болгон гранаталарын ыргытканда, бирок эч кандай ошол бекемделген, чыңдалган жайдын кичинекей терезесинин ичине кирбегендиктен алар ок атууну токтотушкан эмес. Согушту айтып бериштин өзү кыйын да, бул өлүм да. Өлүмгө бүтмө-бүт караган учур. Сачын ошол жерде суу агып атат, командование турат биякта, эрте менен 10 чакты киши кайык менен түшөт да, амбразура деп коет. Дөңдө пулеметтин ооздору турат да, атып ылдый жакта. Анан ошону жөрмөлөп келатканда атат да. Ошондо 27 кишиден эч кимге тийбей, Чолпонбайга тийип атпайбы. Кеп ушунда да. Анан ошойду сразу тияктан командирлер карап турган, Төлөбердиев атты деп согуш токтоду. Ал атканда да төшү менен жана амбразураны, пулеметтин оозун кучактап алгандан кийин ок өтпөй калган. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода. Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет, святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле.
өмүрүн тобокелге салып, анан ушул зоттун бетин тозот да, анан баягы окумуштуулар изилдеп чыкканда азыркы ушул зоттун бетин тоскондо канча убакытка чейин тоса алат деген эсептөөлөр бар да. Ошондо бул 45 секундтан 55 секундка чейин, мындайча айтканда 1 мүнөткө жетпеген убакыт экен да. Ошол тосуп калган учурда советтик аскерлер чукул баягы тез чабуулгою менен баягы душмандын точкаларын талкалап алдыга жылып кетиш керек да, ок ата албай турган жакка өтүп кетиш керек болгон да. Анан эмне үчүн ошол убакытка созулат, эмне үчүн баягы 1200 ок аткан пулемет аткылай берсе, аны мисалы үчүн Чолпонбайдын денесин жараксыз кылып автоматтын ок эле, пулеметтин ок эле түртүп салат эле да. Бирок баягы мынакей бул жерден көрүп атасыздар, зоттун бардык тарабынан жабылгандыктан баягы башка душмандар кире албасын деген сыяктуу кылып тосуп койгондуктан, жана 1200 ок аткандан кийин зоттун ичинде баягы октон чыккан газ менен баягы ата берсе, оосу тосулган жерден немистин өзүнүн солдаттары угуп өлүп калуу коркунуч экен да. Мына ошондуктан алар окту токтотуп, анан денени тосуп турган жоокерди алып ыргытып, анан кайра аткылап киргенге чейин жанагындай 1 мүнөт убакыттын ичинде убакыт ээленет экен да. Анан дагы бир айта турган нерсе, мынакей өзү зотко баратат. Баягы согуш болгон учурда жоокерлер өлөйүн деп өзү өлүмдү көздөй барбайт. Анан бул жердеги өзгөчөлүк ушул болуп атат. Ошол өлүмгө тике карап, ошол зотко бараткан, мисалы үчүн бир нече 40 секунд, 50 секунд болобу, бир нече минутта болобу, бул эпизоддор мына психологияда айтылат, мындайча айтканда бул эрикти талап кылат. Себеби өлүм коркунучу пайда болгондо көп эле адам титиреп калат. Өзүн жоготуп да коюшу мүмкүн да. Мына ушул өзүн жоготпой, ушул өлүмдү көздөй мына түс барып, ошо денесин тозуп аң сезимдүү түрдө. Анан жөн эле тосуп калбастан, мына могул жердеги кармай турган бир нерселер болсо, ошону кармап алат да. Анан баягы адам өлүп калгандан кийин колу карышып калат. Мындайча айтканда, аны түртүп, жана отун түрткөндөй кылып түртүүгөнгө мүмкүн болбой калат, түртө албай калат да. Мына ушул дагы жанакы биринчиден жанын берип атат, экинчиден жана кармап калганда аны андан ары түртүүгөнгө мүмкүн болбой калат экен да. Касымалы Жантөшевдин аңгемесинде Чолпонбай согушка аттанып атканда жакшы көргөн кызы узатканы келгени айтылат. Ошондой эле Баатырдын айылындагы музейинде фронттон жазган каты сакталуу. Анда: "Кандайсың, сүйүктүүм Гүлнар? Согуш катуу жүрүп жатат. Душмандар менен тынбай салгылашып жатабыз. Акыркы күндөрү уйкудан да калып жүрөм. Сенин жазган каттарыңды алып жатам. Сага сүйүнүчтүү кабарым бар. Айтсам, мен көптөн күткөн комсомолго да өттүм. Эми үчөө үчүн согушам. Сен, комсомол жана өзүм үчүн" деп жазылган. Бул анын акыркы каты. Баягы советтик ата мекендик согуштун тарыхында мындай окуялардан согуштун учурунда 386 учур болгон экен. Ошонун ичинен Чолпонбайдын эрдиги бул 28-чи. Ал эми жанакы бизде дайыма тарыхта айтып келген Александр Матросовдун эрдигин кайталады деп. Александр Матросов жарым жылдан кийин өткөн аныкы. Ал тизме боюнча 73-чү экен. Демек Чолпонбайдан кийин Матросовго чейин дагы 40тан ашык киши ушундай эрдиктерди кайталаганын билебиз да. Демек биздин жердешибиз, биздин атабыз десек болот, өзүнүн ошо 20 жаш курагында ошол советтик аскерлердин чабуулун токтоп калбасын, советтик жоокерлердин өмүрүн сактап калуу максатында өзүнүн өмүрүн кыйгандыгы бул факты. Демек биздин атабыздын эрдиги бул жөн гана баягы алакүү болуп барып эле анан тосуп алды деген нерсе эмес. Мындайча айтканда бул кишинин эрдиги аң сезимдүү түрдө жасалган эрдик экенин биз көрүп атабыз. Мына ошондуктан бул адамдын эрдиги биздин элибиздин эсинен эч качан чыкпаш керек. Тарыхта Александр Матросовдун эрдиги деген өзүнчө бир окуя бар. Бул окуяны Александр Матросов 1943-жылы 25 февралда жүзөгө ашырган. Эми ушул боюнча ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Биринчи жолу кыргыздын чыгаан ойчулу философ академик Асанбек Табалдиев ушул маселени көтөрүп, Александр Матросовдон мурда Чолпон Түлөбердиев ушундай эрдик жасаган деп ал коомдук пикирди жараткан. Ошондон кийинки изилдөөлөрдө жалпысынан экинчи дүйнөлүк согушта советтик жоокерлер
400дөй ушундай эрдик жасагандыгы, Чолпонбай Төлөбердиев биринчи болбогондугу, бирок Александр Матуловдон алдаганча эрте ушундай эрдикке баргандыгы ушу тастыкталды да. Баатырдын сөөгү эрдик менен курман болгон. Дал ошол Слявный айылындагы дөң сөөгө коюлган. Согуштагы полктош жолдоштору жыгач эстеликке сага кыргыз элинин баатырына түбөлүк даңк, элдин ишенимдүү уулу Төлөбердиев ата мекен үчүн өзүнүн эрдиги менен өзүн жана элин өлбөс өчпөс даңкка бөлөдү деп сыя калем менен жазышкан. Ал эми Чолпонбайдын чөнтөгүнөн гезиттен кыркып алган Калининдин сөздөрү табылган. Анда өмүр адам үчүн эң баалуу нерсе. Бирок андан кымбат нерсенин урматына өмүр курмандыкка кете турган учурлар болот экен. Ал эми өмүр өз мамлекетин улуттук көз каранды эместигин сактоо үчүн курмандыкка чалынат деп жазылган. Бул ошол Дондун жээгинде Чолпонбай Төлөбердиевдин сөөгү коюлган жери. Бул ошол жерге сөөгү коюлган. Андан кийин ошо биздин жана жердештер баргандан кийин кайра бояктарын оңдоп түзөп, оңдоп коюшкан. Ошондой эле бул ошол Слявный деген айылдын ардактуу жараны болуп эсептелет экен, түбөлүк жараны. Ошол өзү кызмат өтөгөн ротада дайыма аталып турат экен. Ал эми Чолпонбай ошо согуш учурунда жекече баатырдыктын чоң үлгүсүн көргөзгөн да. Анан эми ал жөнүндө албетте Чолпонбайга көптөгөн чыгармалар арналган. Мисалы Түркмөндүн сахнасында опера балеттерге чейин коюлду, кинолор тартылды. Мисалы Ашым Жакпек менен Карел Абдыкуловдор болуп, ошо Чолпонбайдын эрдик көргөзгөн жерине документалдык фильм тартып келген. Кичинекей неберелерим, балдарым сурап калат. Ата эмне үчүн биз 6-августта тиги Нагасаки, Хиросиманы айтышат, анан кийин Чолпонбай атабыз айтылбайт депчи. А эмне деп жооп бересиң? Унчукпай кутуласың да. Сан менен айтканда ротада 120 солдат болду. 120 солдаттын өмүрүн сактап, өзү жалгыз жанагындай барып зотко көкүрөң тосуп жол ачкан десең, анан ошондордон жөнөткөн. Айтып атканым мына Чолпонбай. Алыкул Чолпонбай жөнүндө жана Михаил Сидоровдун 28 баатыр деген поэманы которгон сыяктуу эле Чолпонбай жөнүндө материалдардын баарын пайдаланып, мына Чолпонбай деген либреттон жазып туруп, андан кийин Баатырдын өлбөс баатырлык деген драма жазган да. Бирок тилекке каршы ушунун баары тең алиге чейин сахнага коюлган жок, эч ким деле көңүл бурган жок. Анан болгону Кыргыз драма театрда Токтогулов Абдумовдун Чолпонбай деген пьесасы коюлду да. Чолпонбай Төлөбердиевке көрсөткөн эрдиги үчүн 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун Баатыры деген жогорку наам берилген. Ошондой эле Кызыл Жылдыз медали, Ленин ордени ыйгарылган. Воронеж фронтунун 6-армиясынын 160-аткычтар дивизиясындагы 363-полктун 9-ротасынын аскер бөлүгүнүн тизмесине түбөлүк жазылган. Төлөбердиевдин эрдиги эч качан унутулган эмес. Өзү төрөлгөн Таластагы айылы азыр Чолпонбай айылы деп аталат. Ал жерде мындан бир 40-45 жыл мурда Чолпонбайдын атындагы музей ачылган. Мына ушул музейге анын эстелиги коюлду. Биздин мына түндүк бөлүгүндө Чолпонбай Төлөбердиев атындагы Жакшынакай парк ачылды. Азыр биз ошол жерге неберелерибизди алып барып, ойнотуп, эстелигинин жанына барганда кандай эрдик кылган, эмне деген баатырдык, мекенчилдиги, патриоттуулугу жөнүндө айтып беребиз. Бул жөнүндө биз лекцияларда улуу ата мекенибиздин согуштун тарыхына келгенде анын эрдиги жөнүндө кеңири айтып берип, бул жөнүндө ар түрдүү документалдуу фильмдер да тартылган. Ошол фильмдерде ушул болгон окуяны кадимкидей кайра реконструкция кылып көрсөтүүгө аракет кылышканда. 2008-жылы Россиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү келишип, атайын ошол тиги зотту калыбына келтирип, ошол Чолпонбай эрдик көрсөткөн жерде анан баягы атайын уюштурулган бир импровизацияланган бир оюн көргөзгөн, эпизодду кайталап көрүшкөн. Бирок мына бул туура эмес коюлуп калган, себеби ачык көрүнүп атпайбы, бунун баары жабылган. Бул жерге кирип кеткен мындай эле. Могу жери көрүнүп турат мына. Мындайча айтканда, анан мисалы үчүн аркыбеттен советтик офицерлер командачыларына караганда жөн эле суурдун ийиндей болуп көрүнүп турат, алыс жерден байкалбайт да. Бул болсо байкалып калат да.
Өзү төрөлгөн Кара Бура районунда Чолпонбай айылы ысымын алып жүрсө, Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бири Чолпонбай деп аталат. Нововоронеж шаарындагы жана Селявный менен Давыдовка айылдарындагы мектептерге, Лиски шаарындагы көчөгө аты берилген. Ошондой эле Воронеж облусундагы Селявный жана Киров айылдарында жана өз мекенинде баатырдын эстеликтери орнотулган. Тарыхчы, акын жазуучулар даректүү баяндарды, макала, тарыхый роман, ыр жана поэмаларды жазып келишет. Эл ишенбей турган, эл анчалык баамдабаган эрдик, великий эрдик. Мына ошол эрдикти Токонбаев биринчилерден болуп жазган. Чолпонбайга арнап, Эргешбай Узакбаев деген ошол убакта жаш акын болчу, кийин жакшы акын болду. Ошо киши жазган, Үмөталиев жазган иши кылып, калем кармагандардын дээрлик көпчүлүгү жазышкан. Бул баатырыбыздын чыган бейнесин алдыга коомдук пикир жаратып көрсөтүп берген Асанбек Табалдиевдин дагы айдыңдык көчүрмөн салымын биз сөзсүз түрдө айта жүрүшүбүз абзел. Тынчтык Чоротегин жетектеген автордук топ 7 томдук кыргыз тарыхын жазып атабыз. Ошонун 6 том советтик доорго арналат. Ошол советтик доордогу тарыхтын орчундуу бөлүктөрүнүн бири бул Улуу Отан мекендик согушка же дүйнөлүк экинчи согушка арналат да. Мен түшүнбөйм да, бул бияка агып баратабы же бияка агып баратабы? Бул көлбү же суубу? Бир орус мени тосуп чыккан. Ошону айтат. Это река дейт. Ошол жактан материал топтогом да. Көрбөгөндү көрүп, ошол согуштун каарын сезип, алардын шаарында, айылдарында согуштун каары укмуш болгон. Биз биякта алыс болуп, биз билбейбиз да. Жерде эле эки үйдүн бири таркаланган, эки үйдүн бири. Китебимде бар, Чолпонбай деген поэма бар, целый окуу программасына кирген мектептен. Совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, согуш кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү, ошондой эле мекен үчүн, эгемен өлкөбүз үчүн өмүрүн курмандыкка чалган баатырлардын, ата-бабалардын элесине таазим этүү ар бирибиздин милдетибиз. Эли жер үчүн Манас баатырдын, Манас атабыздын туулган жеринен чыккан Чыныгы баатыр 19 жаштагы бала деп айтсак да болот, жигит өз өмүрүн аянбай ушул душмандын чыңдалган зоотун өз денеси менен жабышы, бул чын менен адам кайталагыз ушундай бир зор эрдик деп эсептейбиз. Анан салыш иретинде сөзсүз түрдө тарых болгондугун айтабыз. Анткени 20 жаштагы азыркы муун ошол кездеги 20 жаштагы муундун эрдигин кайталайт беле деген суроого көп туш болобуз да. Себеби азыркы кезде мекенди сүйүү, мекенге кызмат кылуу деген эмнегедир жаштардын арасында сейрек гана сыпат болуп калды. Көрүнгөндө асмандан чолпондайым, элим эстеп турса экен Чолпонбайын.